Достор, ошентип Өзгөн менен Каракулжа командаларынын оюна 3-1 эсеби менен жыйынтыкталды. Биз менен Өзгөн командасынын жетекчиси Тынчтык тууганыбыз. Тынчтык, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бүгүнкү оюн талаабы жөнүндө кандай мүчүлүштөр кетти? Бүгүнкү оюндан жакшы оюн болду. Эң главный эки команда тең кырсыгы жок. Аттарыбыз аман, балдарыбыз аман. Каракулжа командасы эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой 1,5 айдан бери даярдык өткөрүп жатат. Күчтүү даярдыкта экен. Жеңиш менен куттуктайм. Ошо биздин эми бир аз аттарыбыз деги эле жакшы эле. Гөлгө барганга байланыштуу жекме-жекке түшкөн өзүбүздүн атыбыз бир аз ооруп калгандан башка жекме-жек алып келгенбиз. Ошо жекме-жектен бир аз аксап калдык. Защиталарыбыз, аттарыбыз да жакшы болушунча аракет кылдык эми колдон келген. Алланын буйругу менен Каракулжа командасы жеңиш кут болсун. Баракелде. Буйруса эми алдыдагы пландар? Эми Кудай буйруса бир аз тыныгуудан кийин кайра команданы күчтөгөнгө аракет кылабыз. Жакшы аттар болсо издеп. Балдарга кайсы аттар отурган болсо аттарыбызды күчтөгөнгө аракет кылабыз. Баракелде. Рахмат. Достор, Өзгөн командасынын капитаны Жаныбек бир тууганыбыз. Жаныбек, ассаламу алейкум. Алейкум. Кандай болду? Чыгып кишине кыска-нуска талкууларга да үлгүрдүңөр окшойт. Бир топ сүйлөшүп турдуңар жамаатыңар менен, балдык команда менен. Алиге чоо кеткенден кылычың бокко чапты. Чоо кетти го. Оюн жакшы болду. Бирок эми баары бир баягы оюн талаасындагы кемчилик, катачылыктар жөнүндө сөз болду да баары бир. Эми сөз болгондо буну алдагы көп сөз болот. Сен антип койдуң, сен минтип койдуң деген сөздөр көп болуп болуш керек. Ооба. Каракулжа мыкты экен. Балдар дагы мыкты, аттар дагы мыкты. Сөз жок, молодец. Кудай кааласа, ушунун чекеси ушка чыгып кармаша турган состояниеде экен. Жакшы даярданышыптыр аябай. Биз деле колдон келишинче даярданып келдик. Колдон келген аракетти кылдык. Бирок слабый экенбиз, утулдук. Там бериш керек. Дерлик баягы 3 тайында бирден салынып барып, эми силерге бир шанс келди, баягы 3-4 болуп калганда салып кеттиңер. Бирок негедир жериңер дагы баягы буга оюн чейинки оюнга салыштырмалуу жериңер жакшы көтөрүлдү да. Жер албай койдук да. Жерден албай койдук. Алсак дагы бири алган боюнча баса албай койдук. Аркабыздагы балдар келгенден кийин анан басып атышты да. Уже наркы келгиче басып алсаң уже дарманың кетет да. Жер албай койдук, моюнга алыш керек. Мен кечинде деле айтып аткам, жер албасак утулабыз деп. Ошо Адымадынан шанс жок болчу да, ал көрүнүп турганда элдин баарына элечи. Ал Бушкага барса да кармаша турган аттардын бири да Суу Самыр. Ал ошону айтып аткам мен. Жерге иштейбиз дегенбиз. Анан эми азыр защитаңар слабый экен деп атат. Защита нормально эле, защита мыкты эле. Улагаларда жүрсө кууп жүргөн ат чарчайт да. Улак бизде жүрсө бизди кууп жүрүп алар чарчамайт. Улак 70-80% аларда жүрдү, биз аларды кууп жүрүп чарчадык. Аттарга доомат барбы жокпу? Бу бечерлерден колунан келген чуркат. Эмне кылсын булар? Эми баягы утулган көп команда баягы көбүнчө аткачылык айтып ошондон улам сурап. Мен аттарга бир нерсе дей албайм. Ат ушунчалык кылып. Өзүбүз ат чарчап калды деп атпайбы? Ат чарчап калбайт да. Куй берген адамдын аты чарчайт. Улак басып жүрсөң, улакталар шип-шип бири-бирине берип, пас берип, аут айдаганда ортодон Суу Самыр алып чыгып атты. Старттан алып атты. Кууп жүрүп аттар чарчайт. Аттар акыры чарчаганда аутка кача баштайт өзү. Буларга деле жан керек да. Мисалы, ушу 1-2 лигадан көбүрөөк байкап калабыз. Улак алса эле баары жапа турмак кууйт да көбүнчөчү. Бирок тактика менен жогорку лиганын бир оюндарын байкап көрсөк, бир аз эми аларды ат башкаруу ыкмасы бир деңгээли башкачарак. Ошол куугандан көбүрөөк чарчайт го дейм, мисалы бир кетсе бир оюнчу өзү жетиштүү болобу ошону мисалы байлап кармап келгенге. Сөзсүз 2 оюнчу кууп барыш керек. Жок, 2 оюнчу кууп барыш керек. Эми аутка сүрө турган учурда ал чейинге жакын болсо. Орто ченде болсочу? Орто ченде болсо эми основной казанга басым жасаш керек, та казан жабыш керек. Ал эми Бушканын атынын деңгээли менен 1-лиганын атынын деңгээлин салыштырып болбойт. 1-лигада жакшы атты 300 миңге алсаң, Бушкада жакшы атты 10 миң доллар аласың да. Ошондо эле билинет да.
470 менен эле 570-тин айырмасы канча чамашандайт. Алардын скоростной болот. Анан кийин жабышат, үйрөнөт. Алар деле биринчи лигада деле калтак жей берген аттар бири-бирден жапканга үйрөнүп калат да уже. Аларда тынбай калтак болот да бышкада. Алар өздөрү үйрөнүп калат да ошо. Баракелде. Жаныбек, анан силердин баягы оюн учурунда баягы жулуп кетмей ыкмаңар дагы көп колдончу эле да. Бул жолу болбой калды кандай? Ошого айран калдым мен да. Бир жок дегенде 4 жол жабышсаңар бирөөнү жулчу элеңер да. Эми о айран айтып атпайм, айран калчу жерлер көп болду да, жаман айран калдым мен. Кимге эмне дешим билбей. Мен деле жабыша албай койдум. Эми жанагыдан анда видеону көрүп алып дагы жакшы эле сабактар болот окшойт алды да. Кайталап көрүп. Ушундай болуп калды. Эми айланып келип даярдыкта. Биздин балдар көлгө барып келди. Кеч даярдандык. Аттардын акыркыларын кече топтодук. Алла таалам деле кимде ким менет кылса берет да. Менет кылыш керек ар нерсеге. Эшиктин алдына деле бир нерсе жашылча жемиш эгип жеш үчүн ошого деле менет кылыш керек. Буга деле ошондой менет кылды. Карабулда менет кылды, үзүрүн көрдү. Азыр эми эки жактан командалар келсе деле мен Карабулда чемпион болот деп ойлойм. Мына оюнгачы. Анан эми жазгы турнир билбейм, жазгы турнирде мындай ат топтош оңой эле да. Азыр мына күн ысыкта ат топтош кыйын да. Жазгы турнирде элдин атын баары даяр болот. Анан 9-майда 31-inde кыйналат, бизде үйрү кетип калат. Ошо. Баракелде. Анан дагы бир нерсени байкай албай калдым. Мен оюнду колдон келишинче ушу баштан аягына чейин күзөткөнгө аракет кылдым. Баягы 9-майда Ноорузда былтыркы кубоктордо силер баягы анча-мынча жерде баягы айлантып алып кеткенге бир ошондой тактиканы да көрсөттүңөр эле да. Ат айландырыпчы. Ошо айлантканга деле менин оюмча эң кич балдар улак кармап калганда айлантып жүрүп атты окшойт. Өзү ошондой да, эң кич бала улак кармаса айландырып ороп калып такымга басканга чейин ороп калып аттыңар эле да. Биз улакка орой албай койдук Асылбек. Биринчи улакка оруш керек да. Улакка орусаң анан кийин биздикиликтер али качан кымчылып калгандан кийин ат урбай турган болгондон кийин алат окшойт балдарчы. Мен азыр чыгалы ошондой диагноз койтам. Себеби мынау калтак жер коркуп калган окшойт мен балдарым. Албай атат да. Мына башыбыз кымчылып калгандан кийин уверни урбай турган болгондон кийин анан алат окшойт жер. Эми балдар деле жакшы эле. Эми кичине даярдык ушундай болуп калды да. Өздөрү кичине даярданыш керек эле. Карабулжан балдары залга барып атты, тренировка кылып атты. Аттарын карап атты, аттары дагы жакшы экен, мыкты аттарды алып бериптир. Жетекчиси да мыкты да булар. Өмүрбек ака өз жалгыз эле 6-7 ат алып берип койду окшойт. Бизге ушу аттарды бергендерге рахмат. Ушу күн ысыкта аттарын аябай ушу намыска деп берген баягы дежурный акаларыбыз бар. Ошолор берди. Баракелде. Жанбек, дерлик мен билгенден бир 7-8 жыл болуп калды командада жүргөнүңөчү. Бул келгенде эле ушу проблема башталат. Мисалы, мен бул шүй тараптан көбүрөөк эртерээк чогулуп Каракулга окшоп жыйналат. Силерде буну эмне кылыш керек өзү? Мисалы, силерди да түшүнсө болот да. Балдардын тилдик окаты бар, кээ биринин баягы чөп чаар, мал жаны бар. Кээ бири бир жума калганда келет, кээ бири 10 күн калганда келет. Анан баягы аягында эле кеч чогулуп калдык, кечирээк даярданып калдык деген тыянакка келет да. Бирок эми эртерээк чогулайын десең, бардыгынын үйүндө тилдик окаты бар. Өзүң айткандай жогорку лигадай булар контракт албайт. Буну канча ич керек бул маселени өзү? Айланып келген спонсордак. Эрте чогулуп келип алганда аларды бирөө багыш керек. Жатаканасын төлөш керек. Аттардын жемчү, балдардын тамак ашы. Каржы маселеси. Каржы маселесинен кысылып эле ар ким жарышылтон айта берет да. Келгенде чөнтөгүнөн расход кылып атсанан кийин ашылтон айтат да. Бул да Каракулжада мисалы Өмүрбек ака полный карап берет. Балдар. Каракулжанын эли топтолуп карап атат. Бизде мисалы кече келгенде ар бир бала 5тен пресс, 1 каптан жем менен келди.
Өздөрү. Анан анча чай алып бергендер, кичине тыйын бергендер болуп атат. Продуктаңарды да үйдөн алып келип атасыңар. Жем продуктуга 5 сом болуп калса сразу продукт алып келип коесуң. Оптойдон. Бу жерде дишкен үйү бар да бу жерде. Мен командага чыккандан бери ошко чыккандан бери ошо кишинин үйүнө келем. Өзүнүн үйдө элечи. Кетти ал жака деп чалып коем болду. Жеңемдин характери жакшы. Балдар кирип атабы, чыгып атабы, эки мал тамак кылып берет. Элге окшоп жанагындай очок чейрек расход айта бербейт. Саптуу да. Анан ошол расходдон качуу эле көбүбүз чогула албайбыз го дейм. Расход эми эсептей бергенде күнүгө ар бир ат бирден пресс жейт, жембейт. Ооба. 5тен пресстин расходун, бир каптан жемдин расходун алып туруп анан күнүнө карап топтолуп келебиз. Мен ушундай кээ бир жетекчилер менен ушу көкбөрүгө аралашып жүргөн жигиттер менен дагы кээ бир убакта баарлашып калганда ушундай ойлорун айтат да, кээ бирлер кетип калгандарчы. Андан көрө баягы чалажан болуп жүрө бергенден көрө жыйыштырып эле койдум же бирөөгө өткөрүп бердим деген да ойлорун айтышып калат да. Же алдыга сүйрөй албайсың, же аркада сүйрөй албайсың. Ортодо сүйрөп жүрө бергенден көрө депчи. Бизде эми тынчтыктоосузга рахмат. 1 жылдан бери үй бүлөсүн таштап коюп биз менен жүрөт. Баткенге барды, Нарынга барды, кече Көлгө барып келди. Бешара болбосо билбейм, команда биздики деле кыйын. Bir adam bilese de bir adam uyuştur, bir adam varmamasa. Şu dostum beşere bar tapkanı top kolundan gelgençe hareket kılıp balları suyunca suyunu ilese ilap cüret beşere dostum. Şunun hareket meyle cüret bu komandaç. Olmasa özünüz bilesem bu 1 yıl 1 oyun oldu değil mi? Komandan çıkanında былтыр özü negizi birinci üşerde gubernatörün kubogu 23. fevralda olan oşanda tüptölgөн komandaç. Вышкага чыгып, неме лигага чыгып катышкан 9-майда катышканбыз. Ошондон 9-майдан эсептегенде быйылкы 9-май 1 жыл болсо мына кубок менен 1 оюн ашчы болду да. Анан эми көрөбүз кийинки жылга да. Норстук дайым айткандай болор эми. Эми баягы жакшылап үйгө барып, акыл эсти жыйнап, анан идеялар келет, ойлор келет дегенде я. Ооба, кичине нарак берактан да акаларыбыз чыгып койгула деп намыстанып кетсе аракет кылабыз. Бул ака команданын ички эмес сырткы интригасы жаман чарчатат экен да. Андай болсо болбойбу, мындай болсо болбойбу. Анан команданын ичине кирип көрбөгөндөн кийин сыртта туруп сын чоло бергендин кереги жок деп ойлойм менчи. Эми команда оюн дегенден кийин бул команданын бир адам чечип, бир адам кармай албайт да. 12 бала менен мисалы капитан сүйлөшөт, баарлашат. Жетекчи баарлашат. Анан ошо менен топтолуп түзүлөт да булчу. Анан бул эле кылып койтат, ал эле кылып койтат дей берген сөздөр өтө эле чарчатып коет экен. Команда кармашыштын өзү оор да. Бул команда кармаш үчүн биринчи бир жакшы спонсор керек. Аталып бербесе дагы каржылап турган, анан жакшы тренер керек экен. Саяпкерликтен колдон келишинче баарыбыз эле ат багып чоңойгонбуз биз деле. Ушу команда түзүлгөндөн бери эле саяпкерлик кызмат. Бу жердеги күчтүү саяпкер акалар менен баарлашып, ошолор менен маалымат алып, аракет кылып, ушу мен өзүм болгондо эле тренерлик кызматты кошо эле аткарып эле жүрөм да. Анан эми ушул жерде бизди колдоп, коштоп жүргөн инсандарга чоң рахмат. Эми ошолордун жардамы менен келип атабыз да. Ыйланып келгенде ошолорду колдоп, коштоп Нарынга бардык, Баткенге бардык. Ошончо расходдор жазды, Жалал Абадта жүрдүк. Жалал Абадта эми даярдыгыбыз бир Жалал Абадта оюн болот дегенде биринчи биз топтолгонбуз. Ошонун даярдыктын результаты менен 2-местен алдык да. 16 команданын ичинен, а? Аерде даярдык жакшы болду да. Анан эми ошо главный оюн жакшы болду ака. Баракелде. Карагулжага ийгилик. Баракелде. Жанбек, ийгилик анда. Не болсо дагы ийгилик. Ооба. Аллага аманат дей ага. Ооба ака.
Görüşкенче. Сизге да рахмат чоң.